16 февралдагы күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Райымбек Матраимов менен байланышы бар депутаттар мандатын тапшырышы керек. Бул тууралуу УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев менен байланыштуу делген Регион ТВ телеканалынын журналисттери сурамжылаган эксперттер айтышууда. Жалпысынан телеканал бул тема боюнча YouTube каналында 4 видео жарыялаган. Роликтердин биринде депутаттар Шайлообек Атазов, Надира Нарматова, Айбек Осмонов, Нурлан Ражыбалиев жана Искендер Матраимовдун фамилиялары айтылат. Искендер Матраимовдун парламентте отурганга эч кандай моралдык укугу жок. Андан тышкары алардын кандай байланыштары бар экенин жакшы билебиз. Аны эл да билет. Булар акчанын күчү менен келген адамдар да. Ал эми акча кайдан келген? Райым миллион менен бирге иштеп жүрүп келген деп билдирди УКМКнын ардагери деп тааныштырылган Жеңишбек Качкеев. Бишкек шаардык мэриясы билим берүү департаментине мектептерде окууну кыскартылган графики өткөрүүнү, бала бакчада ата-энелердин каалоосу менен балдарды калтырууга мүмкүндүк берүүнү тапшырды. Мындай чечим аба ырайынын кескин төмөндөшүнө байланыштуу кабыл алынды. Кала башчылыгы Бишкек ЖЭБи үзгүлтүксүз иштеп, тургундарды жылуулук менен камсыздайт деп убада кылды. Өлкөдө аба ырайы кыска мөөнөткө кескин төмөндөшү күтүлүүдө. Жакынкы 2 күн абдан суук болуп, түнкүсүн -20 градуска чейин жетиши мүмкүн. Биринчи нөөмөт саат 9:00 башталса, ал эми экинчи нөөмөт саат 16:00 кечикпей аякташы керек. Кара сууда Райымбек Матраимовго таандык 26 кыймылсыз мүлк объектиси камакка алынды. Бул тууралуу Кара суу райондук каттоо кызматынын башчысынын орун басары Мухаммедали Мамашевке таянып Азаттык билдирди. Анын айтымында Матраимовдун камакка алынган мүлктөрүнүн арасында Исмаил Ата атындагы мечит жана Исмаил Ата чайканасы бар. Буга чейин УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Матраимовдун Бишкек жана Оштогу $80 миллион багаланган мүлкү конфискацияланганын билдирген. Андан кийин эле УКМК мамлекетке $34,8 миллион багаланган мүлк өткөнүн маалымдаган. Ташиев бийлик Матраимовдун Кыргызстандагы бардык мүлкүн аларын белгилеген. Кара суудагы Исмаил мечити жана Исмаил Ата чайканасы иштеп эле жатат. Клубдун журналисттери Азаттыктын маалыматы боюнча камакка алынган мечитке барып, ал ачык иштеп эле атканын аныкташты. Мечит менен чайкананын кызматкерлери камак тууралуу да, бул объектилер конфискацияланганын да билишпейт экен. Башкы прокуратура Бишкектен ыкча медициналык жардам көрсөтүү борборунун жооптуу адамдары 18,4 миллион сомду өздөрүнө ыйгарып алганын билдирди. Бул тууралуу башкы көзөмөл органы мекемеде текшерүүдөн кийин белгилүү болгонун кошумчалады. Ал жактан билдиришкенде 2022 жылдын башынан тартып жана 2023 жылдын биринчи жарым жылдыгында мекеменин жетекчилиги эмгек акы фондусун үнөмдөө шылтоосу менен 18 миллион сомдон ашык каражатты жана дагы медиктер менен башка кызматкерлерге кошумча төлөнүүчү дээрлик 300 миң сомду өздөрүнө ыйгарып алышкан. Башкы прокуратура кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Тергөө УКМКнын Бишкектеги башкармалыгына тапшырылды. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы ФИФАнын рейтингинде 6 тепкичке ылдыйлап 104-орунга түштү. 2024 жылдын январында команда Катарда өткөн Азия кубогунда тайпадан чыга албай, мелдештен чыгып калган. Ал эми Тажикстан менен Өзбекстан быйыл рейтингде бир канча позицияга көтөрүлгөн. Ал эми Казакстан туруктуу 100-орунда турат. Чүй облустук милициясы 11 февралда Жайыл районунун аймактык ооруканасында төрөттөн кийин каза тапкан 36 жаштагы аялдын өлүмүн иликтей баштады. Бул тууралуу клубко 16 январда милициянын басма сөз кызматы билдирди. Саламаттык сактоо министрлиги аялдын өлүмүнө байланыштуу оорукананын жетекчиси жана бир катар кызматкерлер иштен бошотулганын, ошондой эле кызматтык иликтөө жүргүзүү жана өлүмдүн себептерин аныктоо боюнча комиссия түзүлгөнүн маалымдады. Каракчылыкка шектелип 2015 жылдан бери издөөдө жүргөн кыргызстандык жаран Польшада кармалды. Бул тууралуу клубко 16 февралда Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2015 жылы Кызыл Кыя шаарынын Караван айылында автомат менен куралданган 4 белгисиз киши Honda CR-V үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Унаанын айдоочусун өлтүрөм деп коркутуп, анын $1,30,000 алып коюшкан. Кийинчерээк кылмышка шектүү делген 3 киши кармалып, 4-түнчүсү белгисиз тарапка качып кеткен. Качып кеткен шектүү 9 февралда Польша Украина Любачев көзөмөл өткөрүү пунктунда кармалды. Учурда аны экстрадициялоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселеси каралууда деп билдиришти милициядан.
Бишкек-Алматы жолунда кыймыл убактылуу токтотулганы тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеме кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө пункттары иштеп жатканын, бирок аба ырайына байланыштуу Кордай ашуусу жабык экенин жазды. Кыргыз Республикасынын УКМКсынын чек ара кызматы айдоочуларга сапар жана маршруттарды аба ырайын эске алып пландоону, ошондой эле жолдун ар башка участкаларында көпкө туруп калууларга даяр болууну, биринчи керектелүүчү тамак-аш азык-түлүктөрүн, жылуу кийим-кече, суу, күйүүчү майлоочу майларды, буюм тайымдарды камдап алууну сунуштайт деп билдирди чек ара кызматы. Маданият министрлиги маалымат каражаттарына төмөнкүлөрдү суранган кат таратты. Коомдо абалды курчутуп жек көрүүнү, дискриминацияны жана бөлүнүп жарылууну пайда кылуучу такталбаган маалыматтарды таратпоону, тышкы саясат боюнча маалыматтарды чагылдырууда саясий бейтараптуулук принцибин сактоону, анын ичинде өлкөнүн дүйнөлүк аренадагы позициясын эске алууну, коңшу мамлекеттердин ички саясий процесстерине тиешелүү жарыяларды чыгаруудан алыс болууну, себеби бул ынак коңшулуктун принциптерин бузуп, эки тараптуу мамилелерге терс таасир этиши мүмкүн. Ошондой эле катта Конституция ар бир адамга маалыматты эркин издөөгө, алууга, сактоого, пайдаланууга жана аны жайылтууга укук берери айтылат. Бирок калк арасында жайылтууга болбой турган маалыматты жайылтуу үчүн өлкөнүн мыйзамдарында тийиштүү жоопкерчилик каралганы белгиленет. 24 чекит КЖ агенттиги катка колу коюлган Маданият министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу бул билдирүүгө жооп берүүдөн баш тартканын жазды. Ошондой эле басылма өлкөнүн конституциясы цензурага жол бербестигин эске салды. Ош шаардык соту АКШлык жарандан 2 миллион сом пара алууга шектелген облустук ички иштер башкармалыгынын бөлүм башчысын үй камагына чыгарды. Маалыматта клубко 16 февралда облустук соттон тастыкташты. Сот токтом кабыл алууда айыпталуучунун аты жөнүн такталганын, туруктуу жашаган жери жана жаш балдары бар экенин, тергөө тарабынан коюлган айып анча оор эмес кылмыш болуп саналарын эске алды дешти соттон. Айыпталуучуга карата облустук милициянын жетекчисинин орун басары жакшы мүнөздөмө берсе, тергөөчү да айыпталуучуну тергөөгө өз убагында келип жүргөнү тууралуу көрсөтмө берген. АКШнын жараны милицияга былтыр декабрда зордуктоо, коркутуу жана шантаж кылуу фактысы боюнча арыз берген. Бирок милициянын бөлүм башчысы кылмышка бөгөт коюунун ордуна шектүү менен келишип алып, чет өлкөлүк жарандан 2 миллион сом талап кылган. Аталган жаран бөлүм башчыга чара көрүү өтүнүчү менен Ош шаардык милициясына кайрылган. Милиция иш козгоп шектүүнү пара алып жатканда кармаган. Депутат Искендер Матраимов издөөгө жарыяланган иниси Райымбек Матраимов менен байланышы бар депутаттардын бардыгы мандаттарын тапшырышы керек деген сөздөргө жооп берди. Кечээ сүйлөгөндөрдү көрдүм. Бири мени Райымбектин агасы дейт, бири иниси дейт. Мыйзам боюнча 18ге чыккандан кийин ата-энеси баласына да жооп бербейт, агасы инисине да жооп бербейт. Ал өзүнүн ишине өзү жооп берет. Мен өзүмө жооп берем, деди депутат. Депутат алган насыяларын, төлөгөн акчасын да тактап койгонун кошумчалады.